өлкөдө эпидемиологиялык абал курч бойдон сакталып турат. Анткени күндөн күнгө ушул илдетти жугузуп алгандардын саны күн сайын чыгып жатат. Эң өкүнүчтүүсү ушул оорулар орunu илдетти кайсыл жактан жугузуп алганын билбегендер көп чыгып жаткандыгын ушул министрликтин өкүлчүлүгү дагы айтып жатат. Андыктан биз жарандык көзөмөл программабыздын бул жолку чыгарылышында дал мына ушул санитардык эрежелер кандай сакталып жатат экендигине кеңири токтолобуз. Ал үчүн биз эң зарыл болгон тамактануучу жайлар, коомдук транспорт, ошондой эле базарлардагы эрежелер кандай сакталып жаткандыгына көзөмөл жүргүзөбүз. Кыргызстанды чыкканы менен анча болбой атат да баары бир. Ишениш кыйын ал нерсе. Ишенбейбиз. Канча жол айтып атасың? Укпайсың бе? Уятыңар барбы? Мына теледе толтур. Жок, айтпайсың, күндө канча жол айтасың? Күндөн айтасың. Жок, канча жол күндө? Чакан гана базардын чекесинде ушул бул жакка сатышат экен, бул жерде бышырышат экен. Өзүңүздөр көргөндөй такыр санитардык нормаларга талаптар жооп бербейт. Борбордук базар бири-бирине жанаша турган бет капсыз сатуучулар жана кардарлар. Борбордук базарда учурда абал мына ушундай. Карапайым эл айтылган коопсуздук талаптарын эчак эле унутуп койгондой. Анын үстүнө аларга эскертип сак болууга чакырган адам деле жок. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде жашоо башкача. Адамдар баары эле өзүнүн күнүмдүк тиричилиги менен алек. Жада калса ушул коопсуздук талаптары дагы такыр аткарылбаганын көрүүгө болот. Эч кандай маска кийбей эле, кол капсыз эле отурганын көрсөк болот. Жакшысызбы же? Саламатсызбы? Мына өлкөдөгү абал боюнча кабарыңыз барбы? Кандай кабар? Вируска байланыштуу баягы коопсуздук эрежелерин сактагыла деген бир талаптар коюлуп атат да. Ооба, бар. Азыр сиз мына маскаңыз жок экен. Апай, маскам бар кызым мына. Маскам тагынайынбы? Эже мындайда баягы өзүңүздүн гана коопсуздугуңуз, башкалардын да коопсуздугу, ден соолугу маанилүү да, анан маскаларды тагып ушундай силерге айтылды да, Маска тагылган айтылган кызым, маска тагса ысып кетип атам кызым. Мына маска. Мына тагынып алайын, а? Болду. Антисептик ошондой антисептик бизге кетпей, себеби биз тамак сатабыз да кызым. Ошол тамакта өтө Тамак сатканда бизге неме болот? Анан напечаткаларыбыз бар кызым. Тазалыгы жакшы, бар жок нормальный. Дагы бир негизги талаптардын бири бул ушул аралыкты сактоо деген талап бар. Ар бир адамдын ортосунда 1,5-2 метр аралык сакталыш керек. Бул ушул ар бир адамдын ден соолугуна, коопсуздугуна карата айтылган нерсе. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй аралыкты сактоо деген талап такыр аткарылган эмес. Бул жерде өзүңүздүн гана ден соолугуңуз эмес, башка адамдардын дагы ден соолугун да катарга коюп атасыз да. Майлы эми, дагы бир сире түшкөнүбүз алабыз. Өчүрүп салалы эмес, биз түшүрөсүңөр. Үйөт эле. Мынан ачык кармап алып сатасыз да. Алып кетесиң. Эми аныңыз деле кайсы жерде жүрдүн, утуру тазалап туруш керек. Бир жерден алып, бир жерден салабыз. Элдер мындай келип эле алып атабы? Мындай кооптонбой эле, мисалы, маскаңыз жок экен, эжеде талап кылгандар болуп атабы? Жок, болбойт бизде. Келет, алат, кетет. Ошто көп жылдар бою жашаган адам, ар бир адам бул жерди билет. Бул жерде ачык асман тамактануучу жайы деп атап коюшат эл арасында. Негизи азыр бул жерде өзүңүздөр көргөндөй жарандар багы мурункудай эле жашоо менен алектенип атат. Эч кандай бул бет кап тагуу деген, перчатка кийүү деген маселе бул жерде такыр санитардык нормалар сакталган эмес. Мына өзүңүздөр көргөндөй бет кабы жок эле, жарандар кеңири эле чай ичип жүрүшөт. Анда биз азыр ушул жерде отургандардан сурап көрөлү. Коопсуздук чаралары, өздүк гигиенаны сактоо боюнча, эрежелер боюнча маалыматы бар бекен. Саламатсызбы? Мына багы өлкөдө вирус болуп, коронавируска байланыштуу бир канча эрежелерди киргизди да. Мына кол капсыз таккыла, перчатки кийгиле, анан маска тагыңыздар деген эрежелер боюнча кабарыңыздар барбы? Бар. Аны эмне себептен сактабай атасыздар? Эже өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар, Азыр эмнеге чай ичкени кирдик да, сиңдим. Өзүбүз тагынып эле жүрөбүз. Азыр эмнеге тамак ичкени кирип отуруп калдык. Мына азыр багы өлкөдөгү абал боюнча кабарыңыздар бар да? Ооба бар.
Кандай эрежелерди сактагыла деп силерге тапшырма болгон? Тапшырма бар, бирок Кыргызстанды чыкканы менен анча болбой атат да баарыбир. Ишениш кыйын ал нерсе. Ишенбейбиз. Ишенбейбиз. Бирок өзүңүз ишенбеген менен сизден күнүнө мисалы жүздөгөн адам тамактанат да, сизден мына шашлык бышырат экен, шашлыгыңызды жейт. Өзүңүз ишенбесеңиз башкалардын коопсуздугун эске алышыңыз керек да. Башкалар дагы эмне десем болот? Биз Кыргызстанда иммунитет балант да биздечи бардыгычы. Ал Европада андай иммунитет бардык. Бизде андай нерсе жок. Ошондо тукпай эле коесуз да? Мен такам, бардык нерсе кылам, азыр үзүлүп кетти да. Азыр жаныңызда барбы мына колкап кийишиңиз керек мына. Колкап бар, тамак жасаган, мен дагы колкап кийип, маска кийип келдим да сизгечи. Колкап бар мына. Атайын мындай колкаптарды кийиш керек деген тапшырма силерге кабар келдиби? Кабар келди, ооба. Маскаңыз жок. Маска үзүлүп кетти, эртең таккан үзүлүп кеткен. Башка жок да, бир эле маскаңыз бар. Маска ишти көрдүм, тигерт маска ишке. Маска тагып алыңыз. Бар. Мисалы, силер өзүңөр багы ишенбегениңер менен башка адамдар силерден тамактанат. Бизде не десем болот, эже айттым го, бизде иммунитет балант бардыгыбыздачы. Бизде биз табий нерсе жейбиз. Сен окумуштуу эмессиң, же болбосо дарыгер эмессиңер да, чынбы? Туура, бирок бизде иммунитет балант, эже биз Кыргызстанда жашайбыз да, биз Европада эмес, химика жебейбиз. Кайдыгерлик өкүм сүрүп жаткан Борбордук базарда элдин агымы көп. Ден соолугун, өз өмүрүн коркунучка коюп соода кылып жаткан соодагерлер. Коопсуздук эрежелери боюнча кабарыңыз барбы? Кабар бар. Эмнелерди кылыш керек, эмнелерге мүмкүн эмес? Маска такыш керек да. Маска маада жок. Негизи баягы өлкөдө кырдаалга байланыштуу сизде билесизби, кабарыңыз барбы? Мен чөтөрмө салып алдым, онда басканга болгонмун. Эми өзүңүздүн ден соолугуңуз, башкалардын дагы ден соолугу коопсуздугу керек да. Жакшы, керек, тагыныш керек. 2 күндөн соң биз базар жетекчилигине байланышып, вирустун алдын алуу үчүн кандай иштер алып барылып жаткандыгы туурасында маалымат аларыбызды айтып, кайрадан бардык. Бул ирет биз такыр башка көрүнүшкө туш болдук. Базар жетекчилиги келерибизди билип, сатуучуларды тартипке салууга үлгүрүптүр. Мэрия тараптан тапшырмалар берилген, санэпидстанция тараптан талаптар коюлган, ушундай талаптар боюнча базарды ачыкла депчи. Биз ошол талаптар менен элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эң биринчи максат ошол маска кийүү боюнча, ошондой эле соодагерлер антисептик колдонуу боюнча, аралыкты сактоо боюнча, личный гигиена сактоо боюнча ошондой талаптар коюлган. Жана базарды ошол тез-тез 3 күндө бир жанагы дезинфекция иштерин жүргүзүү боюнча биз ал талаптарды аткарып жатабыз. Сатуучуларга түшүндүрүү иштери болуп атат. Күнүгө биз радио үзүлдөн дагы жана мындай жумушчулар ар бир орундуктарга барып түшүндүрүү ушундай иштер болуп атат. Турат мына бир мисалда эч нерсе такпай. Сагачы күнүнө канча жолу айтылат, айтчы өзүң. Жок, күнүнө канча жолу айтып атабыз? Канча жолу айтып атабыз күнүнө? Укпайсың бе? Уятыңар барбы? Мына теледен таркылып. Жок, айтпайсың, күнүнө канча жолу айтабыз? Күнүнөн айтасың. Жок, канча жолу күнүнө? 4 жолдан айтып атасың. 10 жолу айтып атасың. Кандай уятыңар? Кечиресиз. Бошко айт. Да, мен сизден жабазым будан күнүнө. Буларды не кылыш керек энди? Өзүнү байлап коюш керек. Баштама неме жок. Кайрада чечип коебуз. Жумачтыга кычык суроолорду берет, 10 жол берет. Ал эми Мамат эке, мындайда сиз жетекчи болгондон кийин чыдайсызбы десем. Ошон үчүн сиз ошол жерде отурасыз, милдетиңиз да. Мен да көчөгө чыгып сизге окшогон капризный адамдар менен сүйлөшкөн менин да милдетим. Мен ага мындай эме кылбайм баягындай. Мен мисалы акым жок да айтканга. Мен бул жерде жетекчи эмесмин. Мен акым жок. Мен айтсам азыр мен ичине эле айтат да, сен урушуп кетет, айтпайм. Ушундай сиздин милдетиңиз, сиз айтасыз аны, мен айта албайм. Мен милдетим эмес бул. Сен милдетиң. Базарга сиз жооптусуз да. Чынбы? Мисалы юридический жактан деле сиз жооптусуз да базарга. Жетекчи деген кызматта эле отурасыз. Сиз жооп беришиңиз керек болот. Сизге тиешелүү да бул суроолордун баары элечи. Качадан түшүргөн жерин көрүп турсаңызбы? Кача? 20 марка. Бул таттууларды сатып алып жаткан эл эч нерседен күмөн кылбайт. Сатылып жаткан жеринде баары жакшы. Таттуулардын үстү жабылып, жаңы бышкандагы жыпаржыт кардарларды өзүнө тартат.
Бирок таттуулар кандай шартта даярдалып жаткандыгын көргөндө бул жерди айланып өтүп калат экен. Бул жер ушул Борбордук базарда атайын выпечкалар деп коебуз, таттууларды бышырып сатыкка чыгарышат экен. Бул жерде ичинде азыр кадимкидей иш кызуу жүрүп жатат. Мына печкалар иштеп, таттуулар даяр болуптур. Анда эмесе биз ушул жерден чакан таттуу бышыруучу жайдын жумушчуларынан коопсуздук чаралары боюнча сурап көрөлү. Саламатсыздарбы эже? Саламатсыздарбы? Негизи айтсаңыз, мына иштегенде колкап ушуларды кийип атасыздарбы? Баягы азыр коронавируска байланыштуу бир канча талаптар, эрежелер киргизилди да. Кабарыңыздар барбы? Сиздин мына маскаңыз жок экен, эже таап алсаңыз болобу? Негизи мына ысык болот, мен духовканын тайында туруп атам да. Эми ал шылтоо да эже, мына сиз бир гана өзүңүздөр эмес, башкалар да маскам бар, турат го, маскам бар. Колкапчы мисалы кандай шартта жасап атасыздар мына жерлерчи? Колкап таксак болот. Эмнеге такпай атасыздар аны? Ысык болуп атат го, көрүп атасыз го. Мындан ичи ысык болуп атат, ушунча такып. Тагабыңыз барбы? Бар. Тагып алсаңыз. Эже, сизде колкап барбы? Антисептик кана бошото аласыздарбы? Кантип иштеп атасыздар? Сиздерден бул жерден жүздөгөн адам азыр тамак ашты алып, таттууларын алып барып үйүндө жешет да. Кайсы убакта колдоносуздар бул антисептиктерди? Эже, мына антисептиктерди кайсы убакта колдоносуздар? Бетин тартып алгын. Бул жакка караңыздар, силер мына канча адамга берип атасыздар да, тамак жеп атат сиздерден келип эже. Андай жоопкерчиликсиз мамиле болбойт да. Мына жерде урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр көргөндөй бул чакан гана базардын чекесинде ушул бул жакка сатышат экен, бул жерде бышырышат экен. Өзүңүздөр көргөндөй такыр санитардык нормаларга талаптар жооп бербейт. Санитардык нормалар такыр сакталган эмес. Өзүңүздөр көргөндөр кир мына жерде ушул кошулуучу азыктардын беттери ачык эле. Мына жерде ачып кеткендери да бар. Билбейм муну кандай көрбөгөн адам жей берет, ошондуктан ар бир адам бир нерсе сатып алуудан мурун өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кайдыгер болбой, ошол талап кылсаңыздар. Биз кирген учурда бул бөлмөдө иш кызуу жүрүп жатыптыр. Бир аз убакыт өткөн соң өзүн бул таттуу бышыруучу жайдын ээси деп тааныштырган жаран келди. Азыр мына өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча кабарыңыздар барбы? Мына коронавирустун жайылышына карата адамдар эмнелер гана болбой атат да? Коопсуздук эрежелерин сактагыла, өздүк гигиенаны сактагыла, антисептиктерди колдонгула деп атат. Мына азыр чымындар жүрөт өзүңүз. Чымын кандай жерге келет? Билесиз да? Таза эмес жерде чымын болот. Мунун айрандарыңызды карасаңыз эми өзү негизи бети ачык турат, канча чаң түшүп атат. Муну адам жейт да. Эми иштетип аткан нерсени неме кылат да. Жок, муну азыр муну данный момент муну иштетпей атасыздар. Иштеткениңиздер бул жакта экен, жүрүңүз менен көрсөтүп коеюн сизге. Иштетилген нерселер бул жерде экен да. Мен түшүнүшүм боюнча муну карасаңыз, бул эмне ушул ичине кошулат да, таттуунун ичине. Азыр жасалган тесталар. Жок, теста эмес, бул творог экен мына. Карасаңыз катып творог, ошо ичине шакар кошуп аралаштырылып. Раствору да бул. Аралашмасы. Карасаңыз мыналарын караң, мына эски да мына катып калыптыр, эскилери түшүп катып калыптыр да. Эми мындай, мен мисалы ушул нерсени көрдүм, жебейм да. Сиз өзүңүз жейсизби ушул жасаган таттууларыңыздарды жейсиздерби өзүңүздөр? Жок, анан өзүңүздөр жесеңиз, мынтип эски мынаны караң. Ичинде бардык нерсе бар экен да, бул ичине кошула турган нерсе да, адам жей турган нерсе. Мыналарыңыз караң. Мына айранды эмне мен түшүнбөдүм да. Ачып, кычып кеттим, жыттанатындай. Челегиңизди караңыз. Биз челек мисалы ар күнү кечкурун кетип атканда жуулат да челектер. Бирок бул мисалы кечиндеси жуулуп кеткен челек окшобойт да. Өз шакар тез катып калат да, жабырмашып калат да эже. Жок, таза кылып кылыш керек да. Макул, мынаны карасаңыз эми мына бир күндүк нерсе эмес да, мыналар бир күндүк эмес да. Мыналарыңызды эми айтпай эле койдум. Мынаны караңыз эми. Канча адам азыр басып кирип атат? Ачык турат. Ошол боюнча иштелген бойдон калыптыр да. Сиздер рухсат кагаздарыңыздар барбы?
бар. Көрсөтө аласызбы? Ким уруксат берди сиздерге? Кандай болду? Азыр бул жерде нерселер. Негизи уруксат кагаздары ошол ар бир ишчи жүрткөн адам, жеке ишкер ошол өзүндө болуш керек да. Мисалы сизге биз гана эмес, башка, мисалы 1 килограмм ушул сиздин таттууңузду алган адам дагы келип, мага атыңыз ким? Иниятилла, мага мына документтериңизди көрсөтүңүз. Кандай жасалат, кандай шартта жасалат, уруксатыңыздар барбы десе көрсөтө алышыңыз керек да. Сестен келип текшеребиз сиздерди? Текшерип коет, текшерип. Ал санитардык китепчеде 1 жылда 1 жолу гана өтөт. Бардык жери таза, иштегенге мүмкүн деген уруксаттар болуш керек да. Уже немелерди тапшырып койдук эле да. Санитардык китепчеси дагы жок. Жок. Уже анализдерин тапшырып койгонбуз да, уже неме кылып койсок болду. Эмнеге анализ тапшырдыңыздар? Кандай анализ алып? Ошо кан группасын алат экен. Ошо болду. 25 майдан тартып, коомдук транспорттардын үчтөөсүнө да уруксат берилип, айдоочуларга атайын коргонуучу кийимдерде коопсуздук чараларын так аткаруу менен гана элди тейлесин деп талап коюлган. Андан сырткары шахматтын негизинде отургучтарга белгилерди коюп чыкканбыз. Ушу белгилер коюлган жерлерге отурбагыла депчи. Мен мэриянын токтомунда ал жерде 60%дан ашпасын деп туруп токтомдо бар да. Мен мына хронометражга чыгып, ошо элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө троллейбус автобусда 40 тегерегинде болуп атат да. Вице-мэр дагы чыгып айтканда ошо социалдык аргылыкты кандай сактайбыз деп туруп айтканбыз. 35-40 адам тегерегинде болот деп. Азыр 30га деле жетпей атат да. Багы адамдар эми автобуска чыкканда ушинтип көп көрүнүп калат окшойт. Негизи мен эсептеп атам 40 50 кемде кем го, так бир 35-40 эле болуп атат, адан ашпай атат. Чынында эл ташыган коомдук транспортто абал жарытаарлык эмес. Эч нерседен капарсыз жумушка шашылып, унага тыгыла чыккан жүргүнчүлөр. Жада калса, айдоочулар өздөрү да коюлган талаптарды аткарбаган учурлар бар. Биз жанагы коопсуздук маселеси боюнча форма кийгиле, анан маска таккыла деген сиздерге айтылды беле? Айтылган. Сизди биз карап, кызыктап эле, такыр такпай келет, анан бизди көрүп, анан тагып. Мен масканы багасы эстен чыгып калып турду, азыр ойдон келатчы. Ким тарабынан айтылды сиздерге? Кандай шарттар коюлду, мисалы айдоочуларга да эмнелер? Бар жок шарттар коюлган, ошо форма, маска. Ошо тазалыкты, салон тазалыгын сактамай, антисептиктер. Мисалы жүргүнчүлөр эмнелерди билиш керек? Жүргүнчүлөргө кандай маалыматтарды беришиңиздер керек сиздер? Жүргүнчүлөрдү маданиятты тейле, маска тактыруу. Эми азыр бул 70-90% маска такпай атышат. Ого өзүңөр тартсаңар деле болот. Айтып атасыздарбы сиздер? Айтып атабыз, эми таккаса аларга биз же маска алдыра албайт экенбиз. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу эл ташыган коомдук транспорттарга бир канча талаптар коюлду. Биринчиси 1,5 метр социалдык аралыкты сактоо. Экинчиси 50-60% гана жүргүнчү алуу. Үчүнчүсү антисептик каражаттарын орнотуу. Биз бул чектөөлөрдүн эң негизгиси болгон социалдык аралыкты сактоо талабы канчалык аткарылып жаткандыгына кызыгып көрдүк. Ош шаардык муниципалдык унаа башкармалыгынын маалыматына караганда, троллейбустардын сыйымдуулугу 104 экен. Бул деген 104 кишини батыра алат дегенди түшүндүрөт. Кырдаалга байланыштуу азыр коомдук транспорттар 50 же 60% гана жүргүнчү алууга уруксат берилген. Ошондо айдоочулар 50-нүн тегерегинде эл алса болот. Эми троллейбуска 50 адамдын чыгуусуна уруксат болсо, 1,5 метр социалдык аралыкты сактоо кандай болот? Бул унаанын узундугу 12 метр, ал эми туурасы 2 метр 45 сантиметр. Ошондо троллейбустун жалпы аянты 29,4 квадрат метр болот.
1,5 метр аралыкты сактоо талабын эске алсак, бул аянтка 20 гана адам чыгуусу керек болот. Азыр мен Ош шаарындагы элдин агымы түштөн убагында эң көп келүүчү көчөлөрдүн биринде турам. Анткени бул жерде ушул тамактануучу жайлардын саны көп. Андыктан ушул тамактануучу жайларга кирип көрөлү. Бул жерде ушул айтылган санитардык талаптар канчалык деңгээлде аткарылып жаткандыгына күбө бололу. Саламаттыкты сактоо министрлиги күн сайын кайдан кантип вирусту жуктуруп алгандыгы белгисиз болгон жарандардын саны өсүп жаткандыгын айтып, абал кооптуу экендигин эскертүүдө. Бирок мындай билдирүүлөр элди кооптондурбагандай. Кафе ашканаларда топ-топ болуп тамактанган жааматтар көп. Адам максимум киргизиш мүмкүн деген талап коюлду. Анан тазалыкты сактагыла, дезинфекция кылгыла, тепловизор менен өлчөгүлө дейт. Ошолорду бардыгын соблюдать этабыз. Абет мезгили аз адамдар кирип атат, место жок деп киргизбейт там. Месталарды кандай коюп чыккыңыздар? Көрсөтсөңүздөр, эл адам аралык сакталсын дейт. Бирок жакын эле да, мына канчалык деңгээлде? Жакын эмес. Мэриянын өзүнөн эле келип текширип кеткен. Кандай баа беришти мэрия? Жакшы деди. Мэр өзү келди, личный көрүп, карап, жакшы, ушундай тартиптерди сактагылар деп кетти. Аралыкты сакта дейт. Мына аралык. Жакын да мисалы. Кандай жакын? Жерде 1 метрден ашык. Эми булар мыналар бардыгы бир коллективкен, бир офисте отурат экен. Ошон үчүн биз бизден подозрение жок дедиле, бир жерге отургул. Барам шундай, өздөрү разрешение кылып отурушат. Ооба. А так 2 адам, 3 адам максимум. Мына эжелер 2 отурат. Ашканаларда кандай иштеп атат? Ашкана жакшы эле иштеп атат, бардык ишчилер полный. Мына жерден тартып алсаңар болот көрүп. Азыр мен байкашымча бул жерде колкап жок, тамак даярдап жүргөн поварлар бар экен да? Жок, ондой эмес. Жок, мына бардыгында перчатка, бардыгында маска. Мына жакты карасаңыз, мына жакты тартып алсаң. Каерде? Мына колунда тамак алып келип, мына эч кандай колкабы жок. Азыр биздин келгенибизди көрүп, уже мындай пытырап тагып баштап атат да барычы. Мисалы баш кийими болуш керек эле кухняда, баш кийимсиз жүрүүгө мүмкүн эмес. Бардыгында. Нар жактарды тартып алсаң? Баш кийим бар, перчатка бар, маска бар. Ушул тапта коомчулукта бул илдетке байланыштуу түрдүү пикирлер айтылып жатат. Бирок кандай учур болбосун, ар бир адам өз ден соолугуна кам көрүп, сак болуусу керек. Анткени адам өмүрүнөн артык байлык жок.